Ala suresi. Бұл сөздің қырғызша манisi ең жоғары даражалуу дегенди билдирет. Меккеде түшүрүлгөн сүрө 19 аяттан турат. Мээримдүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен, жогору даражалуу эгеңдин атын аруула. Ал баарын жараткан жана текшилеген, ал баарын өлчөп жана багыттап койгон, жана да ал жайыт чөптөрүн чыгарган, өстүргөн. Андан соң ал аны карарган куурайга айландырат, өстүрүп кайра кууратат деген маани. Биз сени окутабыз, анан сен такыр унутпайсың. Бирок Аллах каалагандардан башкаларын, албетте Аллах ачыкты дагы, жашыруунду дагы билип турат. Биз сага жеңилдикти, исламды, шариятты оңой кылабыз. Эгер эскертүү пайдалуу болсо, анда эскерткин. Ким корккон болсо, ал насаат сабак ала берет. Ал эми эскертүүдөн бактысыз гана баш тартат. Ал алоолонгон чоң отто күйөт, тозок отуна күйөт деген маани. Ал анда өлүп да калбайт, же тирүү да боло албайт. Ким тазаланса, күнөөдөн, капырлыктан тазаланса деген маани. Ал ийгиликке жеткени, эгесинин атын эстеп, анан намаз окуса. Жок, кантсе да силер бул дүйнөнүн жашоосун артык көрөсүңөр. Бирок акырет жашоосу эң жакшы жана түбөлүктүү. Акыйкатта бул айтылып баяндалгандар мурунку барактарда да бар. Ибрахим менен Мусанын барактарында.